Биздин завхоз боюнча, мына училище боюнча бардыгына эле жетип кетет да аба менен. Мына уже башталды. Аз деле жыттанып аткан өзгөндө билет асады. Анын пакеттери ушу таладан бери барат. Мусорубузду төгө турган жер жок. Каяка төгөп билебиз. Алсыраак жак болсо жакшы болот эле. Минсовхоз айылындагы бул ири таштанды таштоочу жай калктуу конуштун ортосунда жайгашкан. Бул мындагы тургундардын көп жылдардан бери чоң көйгөйүнө айланган. Мындан чыккан жагымсыз жыт бүт айылды каптагандыктан элдин нааразычылыгы курч. Аралыгы азыр эч канча деле эмес экен да? Аралыгы жакын. Аталган айылдын тургуну Арзыкан Бакированын үйү дал ушул таштанды таштоочу жайга жанаша турат. Мындан улам төгүлгөн ар кандай акыр чекердин зыяны көбүрөөк ушул бүлөгө тиет. Каарманыбыздын айтымында ыргытылган таштандылар желим баштыктар көчө бойлой айылга тарайт. Аны көп учурда өзү тазалоого киришет. Аны мен үйүм жакын, анча-мынча өзүм деле тазалап коюп атам. Мына пакет-сакеттерди алып, тазалап. Зыян болуп атат. Өлүк териктин баарын ушул жерге ташташат. Анан баягы күн кыйын ысыганда өрттөп кетишет. Өрттөп кеткенде алып күйүп өрт болуп кетип атат. Эл таштап атат. Эми мына таштанды бу жерде болбош керек экен да. Бу жерден башка бир сырт жакка коюш керек. Бу жерде училище бар, жалаң окуучулар окуйт, жаш балдар окуйт. Буларга залакасы тиет. Бир эле мага эле тиет деп ойлойм. Бардыгына түтөгөндө бардык Минзавхоз боюнча тиет да түтүндөрү. Бу жерде мусор бул биз келе электе бир чоңкур яма болчу. Ошо ямага төгүл атышат мусор. Эми бир 20-30 жыл болду да. Таштанды таштоочу жай элүү сотых аянтты ээлейт. Союз мезгилинен бери бул жердин айланасы да тосулбаган абалда болгон. Жергиликтүү бийлик былтыр гана тосуу аракетин көргөн. Ага чейин Арзыкан Бакирова балдары менен чогуу анча-мынча жерине дарыметине жараша зым тартышкан. Үйүм жакта мынерден кирип эле мусор төгүшөт, мынерден жададым, мынерде балдарды тазалап, келиндерди тазалатып отуруп жададым. Балдар келиндер ham жадашты. Акыры үйдөн кичине зым алып тосуп койдум эле. Эми монда айланып дагы эле алып келип төгүп атат, мына карайсың. Дагы эле төгүп атышат. Эл өзүбүздө эди. Ошол пакеттерди үйдө эле тандирдин ичине эле күйгүзүп койсо ушундай көйгөй жок. Каарманыбыздын сөзүн башка айылдаштары да тастыкташты. Минсовхоз айылында эле 3,5 миңге жакын калк жашайт. Бул жайга аталган айылдан эле эмес, башка да аймактардан таштандылары ыргытылып келерин айтышат. Жакын жерде балдардын жатак лицейи да орун алган. Демек зыяны чоң болгондуктан бул жайды жоюу зарылчылыгы күч. Бул жерде иттер да көп келет, балдарга дагы зыяны көп тиет. Эми кутурма оорубусу болуп калышы мүмкүн да балдарга, эми жаш балдар бар. Анан ошого байланыштуу бул жерди тазалап, бул жерден чыгарып кетсе, мунун жыты да жыттанат. Анан ушуну башка жака чыгарып кетсе бизге өтө жакшы болот. Мына эми азыр шамал болсо көчөнүн баарын каптап кетет. Ошого бир чара көрүп берсе жакшы болот эле. Өкмөткө кайра берди келе деп айтасың да? Биз да мусорубузду төгөлү десек, мусор төгө турган жер жок. Мышык өлөбү, ит өлөбү баарын эшеге таштасам биз касалдабай ким касалдайт? Жергиликтүү бийлик негизи ал жерге таштанды таштоого тыюу салган айтылат. Анда жашоочулар чыгарган акыр чекерин кайда төгүү керек? Айылда бул маселе да орчундуу. Мындай багыттагы суроолорун айтып, жергиликтүүлөр маселесин айыл өкмөткө айтууга келишти. Уруксатсыз төгүп атышат, баары төгүп атышат да. Өткөн жылдан баштап уже токтотконго карабай, баягы араба менен сүйлөп барып эле жаш балдар алып барат экен, оозуна төгүп туруп кетип. Наркы чоң ямага алып барса да түзгүлө. Азыр уже ал полигонду уже балдарга жашылдандырып, көрктөндүрүп, эс алуу жай кылабыз деп баягы биздин Таштанды арасында калган жашоочулардын эми бул көйгөйүнө чекит коюлат. Анткени жергиликтүү бийлик бул жайды таштанды таштоочу аянт эмес, көрктөндүрүп эс алуучу жайга айлантууну көздөөдө. Бул багытта айылдын жаштары демилге көтөрүп, жерди ижарага сурашкан. Демилгени колдоп айылдык кеңештин депутаттары да сессияда карап берген. Натыйжада алардын чечими менен 2023 жылдын 8 февралында айыл өкмөт жаштардын пайдасына буйрук чыгарды. Айыл кеңештин чечими менен ошол көк арт биримдиги коомуна өткөрүлүп берген. Андан кийин мен буйрук чыгардым. Буйрук чыгарып, толугу менен көк арт биримдиги коомуна өткөрүп бердик ал жерде. 2023 жылдын февраль айында, 8 февралда чыгып атат. Ошол буйрук менен өткөрүп бердик. Толук бүгүнкү күндө
ал жерди тазалоону да балдар колго алышкан, өздөрү техника менен тазалап атышат. Андан сырткары баягы субботник кылып, айыл полный балдар субботник кылып, ошо таштандыларды жыйнап жатышат да. Аталган жерде ошол эле аймактын жаштары Көк Арт биримдиги коомдук бирикмеси колго алды. Учурда тиешелүү документтер даярдалууда. Ага чейин мындагылар ал жерге таштанды таштатпоо аракетин көрүүдө. Коомдун атынан алганбыз, коомдун атынан. Жаштар коому. Көрктөндүрүү ишин кылайлы деп, ал мусорду толук жабайлы депчи. Ошол. Азыр эми элдер анча-мынча келип биз жаап койгонбуз, бирок ачып төгүп коюп атышат. Биз трактор менен сүрдүртүп атабыз. Азыр биз официально көк китеп менен биз кагаз алганда биз уже баштайбыз да. Ал кагазды биз ала элекпиз. Азыр процесс жүрүп атат. Сузак районунун 7600дөн ашуун калкы бар. Ленин өкмөтүндө азыркы күндө таштанды эч жакка ташылбайт. Анткени таштанды полигон үчүн бөлүнгөн жер да, техника да жок. Быйыл бул багытта да алгылыктуу иштер орун алды. Казынасы чамалуу айыл өкмөт 1,5 миллион сом бөлдүрүүгө жетишип, таштанды ташуучу техника алуу аракетинде. Аны менен жергиликтүүлөрдүн таштандысын айылдан тышкары атайын жайларга жеткирери пландалган. Гүлбисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.